Кадамжайдын тарыхы мына кадам изи калган үчүн Азырат Али Кадамжай деп коет. Кыргызстан саясий партиясынын Кадамжай районуна болгон расмий сапары Азирети Алинин азиз кадам изи калган ыйык жайынан башталды. Биздин эранын 7-кылымына таандык болгон тарыхый комплексте Мухаммед пайгамбардын күйөө баласы Азирети Алинин намазга жыгылганда изи калып калган. Ага байланыштуу район Кадамжай деп аталат. Ыйык жерде зыярат кылган аксакалдар Кыргызстан саясий партиясынын өкүлдөрүнө ийгилик каалап Куран түшүрүштү. Мунун өйдө жагына цементный завод. Кыргызстандын дээрлик 1,5 миллион жараны эмгек мигранттары катары чет элде жүрөт. Алардын мекенине келиши үчүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөлөрү ишканаларды ачып, жумуш орундарын түзүүдө. Алсак Кадамжай районунда суткасына 50 тонна айкеташ жана цемент чыгаруучу завод курулуп жатат. Ишканага саясий партиянын мүчөлөрүнүн жардамында 60 миллион доллардан ашуун инвестиция тартылмакчы. Бул акиташ цехинде азыр биринчи ушул печканын эмесинде баягы шоферлор, водительдер, карьердин работниктери бар болуп 100 орун иш менен камсыз болот. Цементный заводдо 500 адам. Кыргызстан саясий партиясы бул менен гана чектелип калбайт. Анткени Кыргызстан ген байлыктарга бай өлкө. Бирок ал жайлар учурда жигердүү иштетилбей жатат. Ген жаткан жердеги жашоочулардын каршы маанайынан улам мамлекеттин инвестициялык климаты бүдөмүк калууда. Бирок Кыргызстан саясий партиясы иштерман биримдик болгондуктан анын өкүлдөрү өнүккөн өлкөлөрдөн инвестиция тартууга такшалышкан. 100төн ашык ишкана Кыргызстанда негиздеп миллиард деген сомдорду мамлекеттик казнага салык катары төгүп жатабыз. 10 миң деген элге жумушчу орун менен камсыз кылып, 10 миң деген үй бүлөлөр бүгүн тиричилигин өткөзүп жатышат. Буюрса дагы көптөгөн ишканаларды ачабыз деген алдыбызга чоң пландарды койгонбуз. Өзүбүз ушул элдин алдында 7 кадам манифестибизди жарыялап чыкканда ушул биринчи ыймандуу Кыргызстан деген кадам менен чыкканбыз. Буюрса ушул баарыбызда ыйман болсо Кыргызстан оңолот деген ойдобуз. Кыргызстан саясий партиясы уюштурган концерт кош майрамга айланды. Салтанаттуу иш-чара Кадамжай районунда баш кошуп жаткан 2 жаштын үйлөнүү үлпөтүнө дал келди. Жумабай менен Шахсаным аттуу жардын майрамдык бийине стадионго келген 7000ден ашуун эл күбө болду. Элдер баары таң калат, тилем тоюңарга ошол нерсе өздү. Ошо Кыргызстан байларына чоң рахмат айтып кетем. Ушунчалык урматтап сыйлап, элим үчүн ушунчалык кызмат кылган үчүн. Кадамжай шаардык стадионго отурлап келген эл батпай калды. Алардын шаанисине аралашып шаңдуу концертке асманга атылган жанар оттору көрк берди.